Ушундай сэндвичти жеген ден соолукка зыян. Ал эми мунун ордуна пайдалуу сэндвич жасап жесе болот. Мен силерге бүгүн ошону түшүндүрүп берем. Бул жакта эмне зыян? Биринчиден ак нан зыян, экинчиден кетчуп зыян, майонез зыян, андан кийин ичиндеги салынган сосиска, колбасасы зыян. Ал эми мунун ордуна сиздер кара нандан, бүтүн дан азыгынан жасалган, ошондой эле колбаса, сосиска кошулбаган, помидор бадыраңы табигый болгон жана кетчуп, майонездин ордуна авокадо пастасы жана оливка майын кошуп, өзүңүздөр үйдөн сэндвич жасап жесеңиздер болот. Жана селдирей, петрушка да кошуп койсоңуздар өтө пайдалуу болот. Ошол сэндвич адамдын ден соолугуна пайдалуу. Ал ичегилерге, денеге энергия берүүгө, ошондой эле ашказанга, кан тамырларга бардык жерге пайдалуу. Ал эми мындай сэндвичтер жесеңиз, монда ак нандан жасалган кетчуптары кошулган сэндвич, бул болсо кан тамырларга зыян, ашказанга зыян, мээге зыян, боорго зыян, бөйрөккө зыян. Ошондуктан бул жактагы колбасасы, майонези, кетчубу кошулган ак нандан жасалган сэндвичти жегендин ордуна үйдөн табигый сэндвич жасап жеңиздер. Себеби бул адамдын ден соолугун бузат. Ашыкча салмак коштурат, гормоналдык абалды бузуп таштайт. Ошондуктан муну жебеген жакшыраак. Кошумча сурооңуздар болсо комментарийга жазыңыз, биз аларга жооп беребиз.